тарыхындагы орчундуу мезгилдер болгон. Ош технологиялык университетинде кыргыз тили жана Айтматов ааламы аттуу адабий кече өткөрүлдү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамынын аткарылышын камсыз кылуу, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгынын жана улуттук адабият күнүнө карата мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулду. Аталган иш-чарага окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулар жана студенттер катышты. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармалары бөтөнчө бир лирикалык нукта, ошондой эле психологиялык тактыкта и философиялык тереңдикте жаралат. Аны окуган окурмандар ар дайым рахат алуу менен бирге учурда болуп жаткан проблемалар жөнүндө ойлонууга мажбур болот. Адабий кечени университеттин окуу иштери боюнча проректору Мамытов ачып, Чыңгыз Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу, анын чыгармаларын жайылтуу, анын руханий мурасын келечектин ээси болгон кийинки муунга калтыруу керектигин айтып өттү. Биз азыр айта турган инсан бул кыргызды дүйнөгө тааныткан. Бизде бир Манас эпосу болгон болсо, экинчиден мына ушул кара сөздүн чебери, адабияттын алпы Чыңгыз Төрөкулович болуп эсептелет. Мен сыяктуу болбогула карызбай, жаңылыпмын ушул жалган жашоодо. Ал Базарбай азыр такыр өзгөргөн. Кечеде таланттуу студенттер тарабынан улуу жазуучу жаратып кеткен чыгармаларынын сахналык көрүнүштөр аткарылып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартууланды. Ой, коркпадыңбы? Мен өзүм үйүмдө өзүм кой жоюмун, уктуңбу? Катын, эмне деле алжырап атасың? Иш-чаранын жыйынтыгында мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы Саттарова активдүү катышкан студенттерге Оштуунун ардак грамотасын тапшырды. Айтматовдун 95 жылдыгына карата каармандар сүйлөйт аталышындагы дубалдар гезитинде биринчи орунду ээлеген үчүн art1 23 тайпасы. Кудай бизди колдосо, бул айымдан кайткан Азырбайжандан эч кимге эмес, мен өзүмө таарынам. Жакшылыктын түптөгөндө адамзат, айрылганда өз адамзат багынат. Айтар кеңеш келе жаткан муунга, табияттын каарына эч урунба. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамынын аткарылышын камсыз кылуу жана кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата кыргыз тили жана Айтматов ааламы аталышындагы 3 айлык жарыяланган жобонун алкагында мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан төмөндөгүдөй иш-чаралар өткөрүлдү. 23 сентябрь мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата эл дөөлөтү эне тил аталышындагы адабий кече. 18 октябрь биринчи курстар арасында эзелден чечилбеген улуу талаш канткенде адам уулу адам болот темасындагы дил баян сынагы. 13 ноябрда каармандар сүйлөйт аттуу дубал гезиттер сынагы. 20 ноябрда эрте келген турналар повести боюнча көрсөтмөлүү ачык сабак. Ач каршылардай кол салдым. Кошунамдын өлкөдө. 4 декабрда Манас эпосунун күнүнө карата Манас эпосундагы мамлекеттик иденттүүлүк жана улуттук идеология темасындагы илимий семинар. 11 декабрь Делбирин повести боюнча көрсөтмөлүү сабак. 12 декабрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамынын аткарылышын камсыз кылуу жана кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата кыргыз тили жана Айтматов ааламы аталышындагы адабий кече. Бул чыгармада мен башкы ролду аткарып жатам. Мындай айтканда, Чыңгыз Айтматовдун өзү болуп,
Өмүрүмдө биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн ролун аткарып жатам. Жана чыгармаларын айтканда булар мага өтө сонун таасирин тийгизди. Азыр аткарып жатканда өтө сонун деңгээлде, эң мыкты деңгээлде аткардым десем болот. Өзүмө дагы көп сабак алдым десем болот. Турмуштук чыгармаларды жазат да болчу. 3 айлыктын алкагында илимий семинарлар, тегерек столдор өткөрүлдү. Мына бүгүн мына ошол 3 айлыктын жыйынтыгы чыгарылып, студенттер абдан жакшы катышты. Жакшы катышкан студенттер баалуу белектер менен сыйланышты. Ар жылы эле биз студенттерге Айтматовдун каармандары, окурмандарынын арасында, студенттердин арасында жашайт деген идеяны берип келебиз. Студенттер эң сонун активдүү аткарып беришти. Бул студенттердин аткаргандыгы менен, алардын чыгармачылыгы менен биз бул Чыңгыз Айтматов өлгөн эместигин бүгүн дагы бир жолу далилдедик. Аны ушунчалык образдылыгы менен каармандардын бизге берген, жаштарга берген сабактары менен студенттер чагылдырып беришти.